Ош шаарында 31 жаштагы мугалим баңгизат сатууга шектелип кармалды. Бул тууралуу ИИМден билдиришти. ИИМдин баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматына аял киши Ош жана Баткен облустарынын аймагында баңгизат сатуу менен алектенип жүргөнү тууралуу маалымат түшкөн. Анда текшерүүнүн жүрүшүндө Баткен облусундагы мектептердин биринин мугалими көптөн бери баңгизат таратуу менен алектенип келери аныкталган. Ыкчам чаранын натыйжасында ИИМдин кызматкерлери менен чек ара кызматкерлери биргеликте 1993 жылы туулган жаранды 1 килограмм гашиш баңгизатын сатып жаткан жеринен кармашкан. Буга байланыштуу кылмыш иши козголуп, 282 беренеси негизинде Ош шаардык милициясынын убактылуу кармоо жайына киргизилген. Президенттин маалымат катчысы Аскат Аллагөзов шылуундар мамлекет башчы Садыр Жапаровдун видеосун колдонуп, өнүн жасап, элди алдаган видео таратып жаткандыгын эскертти. Өлкө башчы Садыр Жапаровдун видеосун колдонуп, өнүн жасалмалап, кандайдыр бир коммерциялык долбоорлорго катышууга чакырык жасаган видеороликтер тарап жаткандыгын кабарлайбыз. Аз акча салып, кыска убакытта байып кетсең болот деген өңдө күмөндүү иш-аракеттер жалган маалымат экендигин белгилейбиз деп жазган. Ал социалдык тармактарда ар кандай билдирүүлөр көп экендигин айтып, шылуундардын курмандыгы болуп калбаш үчүн маалыматтарды расмий булактардан тактоону өтүнгөн. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Түркия мамлекетине расмий сапары менен барды. Аны Анкара шаарындагы Эсенбог аэропортунан Түркиянын вице-президенти Жевдет Йылмаз тосуп алды. Расмий сапардын алкагында Акылбек Жапаров 10-12 февраль күндөрү соода-экономикалык кызматташтык боюнча Кыргызстан жана Түркия өкмөттөр аралык комиссиянын жыйынына жана Кыргыз-Түрк бизнес форумуна катышат. Андан тышкары расмий өкүлдөр менен дагы жолугуп, эки тараптуу документтерге кол коюлат. Журналист Эрмек Аттокуров опузалап талап кылууга шектелип камакка алынды. Бул тууралуу Чүй облустук милициясынан билдиришти. Облустук ички иштер башкармалыгы берген түшүндүрмөдө Эрмек Аттокуров жана шериги менен биргеликте сүйлөшүп алышып, укук коргоо кызматкерлеринен 1 миллион сом талап кылгандыгы айтылат. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 208 беренеси менен кылмыш иши козголуп, кечээ Эрмек Аттокуров талап кылган акчанын 10 000 сомун алып жаткан жеринен колго түшкөндүгү маалымдалды. Айта кетсек, Эрмек Аттокуров 2023 жылдын 11 мартында үйүнүн короосуна мас адам кирип келип, кол салгандыгын, аны милиция кызматкерлерине байлап бергендигин айтып, окуя учурунда тартылып алынган видеону жарыялаган. Ошондой эле Сокулук райондук милиция кызматкерлери шектүүгө иш козгобой, кайра өзүнө күнөөлөп жатышкандыгын билдирген. Кийинчерээк кошунасы таштандыны үйүмдүн алдына таштайсың деп уур токмокко алгандыгын айтып, Эрмектин үстүнөн арыз жазгандыгын Чүй облустук милициясынан билдиришкен. Эрмек Аттокуров 7 февралда Фейсбуктагы баракчасында жакынкы аралыкта Чүй облустук жана Сокулук райондук милициясы тарабынан мага карата провокация же подстава болушу мүмкүн. Чөнтөктөн же машинадан жашыл түстөгү белгисиз заттарды таап алышы деле ыктымал. Азыр буларга толук ишенип калдым деп жазган.